өз өнөктөштөрүн оюн талаасына жетелеп келе жаткан учур. Ал эми бүгүнкү оюнда башкы калыс Эрланбек Осмонов Көрөрмандар ошончолук көп, ошол себептен бул эки команданын беттеши ар дайым кызуу, кандуулук жана кызыктуу. Сүйүтбек Мамыралиев жана Муртазаев ортосундагы беттеш десек болот. Мамыралиевден сокку жана гол! Дордой командасы эсепти кайрадан биринчи болуп ачты жана бул голдун автору Сүйүнтбек Мамыралиев. Сүйүнтбек Мамыралиев бүгүнкү беттеште эсеп сандарын ачты жана Дордой командасын ишенимдүү түрдө дагы алдыга. Демек, оюн башталганга чейин 3 гол жаратыш керек эле. Эми азыркы Дордой жараткан голдон кийин алай азыр 4 гол жаратыш керек. Анда дагы эсеп саны ошондо тең келет. Энис Батырханов чабуулга чыгып барды, офсайд жок экен. Дарбазачыны жазгырды жана бош калган дарбазага кайра гол жаратты. Эрнис Батырханов жооп оюнда дагы гол жаратып жатат. Эрнис Батырханов 2-0. Жолдомодон дал ушул убакытта эле гол жууп калды көрүнөт. Стадион тып-тынч. Агаларыбыздан суранат элек, Дордой командасынын дарбазасынын артында Дордойдун ультрасы. Көрөрмандар дагы бүгүнкү беттешке колдоп келишкен. Кайра Дордой, Каймерк жана 3-чү гол. Каймерк алмаштырды жана үстөмдүк ким тарапта экенин көрсөтүп коюуда. Яловенко, Жамшит Кабуловка, Кабулов өзү кирип барам деп топту жоготту. Батырханов, Кабылянский кайтарып берди. Батырханов кайра жана дагы бир гол. Эсеп 4-0. Ардактуу көрүүчүлөр, Дордой командасы дагы эле токтой элек. Көрөрмандардын гана үнү угулат. Кабылянскийден жакшы пас, экинчи голдук пасты берүүдө Кабылянский. Батырхан. Жок, бар эмес. Чыгарып берүү. Яловенко жазгырып алып айласын кылууда жана гол! Алай командасы көрөрмандардын күткөн ишин аткарды. Бул Маматказин голу жок, калган жок. Чыгарып берүүдөн кийин Курманбек Нурланбековдун катачылыгы болдук десе болот. Пас анык эмес, чынтыгында топ жоготу. Эрнис Батырханов Алекса Мыржага пас, сол канатка берсе болот. Алекса Мыржа, Эрназ Запилов айпайынчага кирип барат жана сокку жолдош керек. Жазгырып алып сокку бар жана гол! Мына мынтип сонун бир голду жаратып олтурат. Чыңгыз Субанов командалары беттешет. Алардын беттеши бири-бири эсебинде жыйынтыкталган жана жооптуу оюн чечүүчү оюн десек болот. Бүгүн 5-1 эсебинде Дордой командасы ишенимдүү түрдө жеңиште камсыздады. Дордой командасынын көрөрмандарын чын жүрөктөн куттуктайбыз.